Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Баардыгыңыздар бүгүнкү информатика сабагына кош келдиңиздер. Бүгүнкү видео сабакта биз информатика боюнча жалпы түшүнүк алабыз жана информатика сабагы эмнени окутуп үйрөтөт ошол жөнүндө кеңири түшүнүк алабыз. Баардыгыбыз сабакка кунт коюп, активдүү катышканга аракет кылабыз. Сабактын жүрүшүндө биз информатика предмети эмнени окутуп үйрөтө тургандыгын окуп билесиздер. Жана информатика предметинин негизги кызматы жана кайсы каражаттар экенин баардыгыбыз карап чыгабыз. Үчүнчү бул техникалык коопсуздук эрежелери боюнча жалпы сабакта таанышып карайбыз. Эми бул жакта баардыгыбыз ушул бетке көңүл бурабыз. Бул жакта информатика термини качан жана кайсыл жакта пайда болгон жөнүндө жазылып турат, баардыгыбыз карайбыз. Информатика термини биринчи жолу 60-жылдары Францияда пайда болгон. АКШда болсо анын аналогу катары компьютердик билим термини колдонулган. СССРде 50-жылдары кибернетиканын башкаруу чегинде же болбосо 80-жылдары өзүнчө илим катары кабыл алынган. Биринчи эсептөө техникасынын жана информатиканын негиздери деген курсту киргизүүнү жалпы сунушташкан. Окуу пландарын жазып, информатика предмети боюнча биринчи окуу китебин жазган. Эми баардыгыбыз андан ары информатика терминин аныктамасын карап чыксак. Информатика термини француз тилинен келип чыккан. Бул информация жана автоматика деген эки сөздөн турат. Сөзбүз которгондо информациялык автоматика деп айтсак болот. Информатика бул жандуу жана жансыз жаратылыштагы, коомдогу, техникадагы ар кандай информациялык процесстерди окутуп үйрөтүүчү илим. Жалпы техникадагы баардык процесстерди байланыштыруучу илим деп айтсак болот. Бул жакта баардыгыбыз суроого кунт коюп карайбыз. Бул жерде биз карап өткөн информатика терминин канчанчы жылдык кайсыл жакта колдонулуп турганын карайбыз. Бул жакта Америкада 60-жылдары деп турат жана Россияда 90-жылдары, Францияда 60-жылдары жана Англияда 80-жылдары деп турат. Биз бул жактан Францияны тандап алабыз 60-жылдары деп. Эми баардыгыбыз техникалык коопсуздук эрежелерине кунт коюп карабайбыз. Баардыгыбыздын китебибиздин эң биринчи бетинде компьютер боюнча техникалык коопсуздук эрежелери камтылган. Баардыгыңыздарда үйүңүздөрдө ушундай техникалык каражаттар бар. Деги эле компьютер, ошол эле телефон же болбосо дагы башка техникалык каражаттар бар. Ошол техникалык каражаттарды кантип туура пайдалануу боюнча бул жакта техникалык коопсуздук эрежеге баардыгыбыз токтолобуз. 10 коопсуздук эрежени баардыгыбыз карап чыгабыз. Анда кеттик. Биринчи техникалык коопсуздук эрежелеринде кабинетте мугалимдин уруксатысыз компьютерлерди өчүрүп күйгүзбөөгө дейт. Жана компьютердин нымдан, суудан сакташыбыз керек экен. Бул компьютердин иштеши боюнча болуп жатат сөз. Үчүнчүсүндө бул жакта компьютерди чаңдан сакташыбыз керек экен. Анткени баардыгыбыз үйдө компьютерларды колдонобуз. Төртүнчүсүндө компьютерду электрик приборлордон жана ошондой эле розеткалардан жана компьютердин кабелдеринин кармообу боюнча бул жакта тыюу салынып турат. Баардыгыбыз ошол эрежелерге кунт коюп, эрежелерди сактайбыз. Жана бул жакта компьютерге отуруу боюнча компьютерде ошол 60-70 сантиметр аралыкта денени түз кармап отуруу боюнча сүрөттөрдү көрүп турабыз. Ушул эрежелерди биз сактай турган болсок, анда биз денебизге зыян келтирбешибиз туура келип чыгат. Жана 6-сында бузулган компьютерди иштетпешибиз керек. Анткени ал жакта кандай процесс жүргөнүн биз билбейбиз. Ал балким бизге ток тартышы мүмкүн же болбосо кандайдыр бир зыяндарды бизге учуратып коюшу мүмкүн. Компьютер бузулса, тезинен мугалимге же атайын адиске кайрылышыбыз зарыл болуп саналат. 8-синде бул компьютердин мониторун колубуз менен кармашыбыз керек. Жана 9-да компьютердин астында көпкө отурбашыбыз керек. Жана көзүбүздү сакташыбыз керек. Эгер биз көпкө отура турган болсок, 40 мүнөттөн аралыкты 10 мүнөт эс алып, кайра андан ары улантууга мажбур болобуз. Жана 10-сында сабактын аягында компьютерди өчүрүп, мугалимге өткөрүп беребиз. Баардыгыбыз ушул эрежелерди жакшылап кунт коюп аткара турган болсок, анда биз техникалык коопсуздук эрежелерин туура пайдаланган болуп саналабыз.
Бүгүнкү сабакта биз техникалык коопсуздук эрежелер жана ошол эле информатика илиминин эмнени окутуп үйрөтөт ошол жөнүндө сөз кылдык. Баардыгыңыздарга сабак түшүнүктүү болду деп ойлойм. Бүгүнкү сабакта биз сиздерге тапшырма коопсуздук эрежесин баардыгыбыз кунтуп коюп жаттайбыз жана тетраддарыбызга көчүрүп жазып койсок болот. Анда эмесе баардыгыңыздар сак саламатта калыңыздар.